Кыргызстандагы Википедия кыймылы деп бир иш алып бардык да. Замандын талабына ылайыктуу, компетенттүү, билимдүү адамдарды окутуп өсүрүп чыгаруу да. 2000 бет ошол партитураны скан кылып, ошонун баардыгын мындай кичинекей компакт дисктерге жаздырып, анан музыкалык Бишкек шаарындагы Кыргызстандагы музыкалык мектептердин баарына бекер таратканбыз да. Элестетсеңиз, бир эле адам барды, бир үй бүлөнү өзгөрттү. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Эфирде Түз эфирде Мугалим саат программасы, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул ата-энелер мектеби жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Сунуштар, пикирлер, суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда буюрса ошо бүгүнкү биздин асыл конокторубузду сиздерге тааныштырып өтсөм. Инновациялык технологиялар жана билим берүү борбору коомдук фондунун негиздөөчүсү Айдаров Улан Жакбекович агайыбыз, кош келдиңиз. Инновациялык технологиялар жана билим берүү коомдук фондунун менеджери Ормонов Сапарбек Эмилбекович агайыбыз, кош келиңиздер. Ошол мынакей жаңы жылда буюрса жаңы идеялар менен буга чейин да көп иштер жасап келесиздер, агартууда өзгөчө. Анда ошол фонд жөнүндө Улан агай сүйлөп берсеңиз. Качан негизделген, аты эмнеге мындай болуп калды дегендей. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу YouTube баракчаларынын көрүүчүлөрү. Чоң рахмат сиздерге ушундай эфирге чакырганыңыздарга биринчиден. Экинчиден, биздин ошол коомдук фонд тууралуу айтсак, бул коомдук фонд инновациялык технологиялар жана билим берүү борбору коомдук фонду 2011-жылдын апрель айында негизделген. Негиздөөчүлөрдүн өзүм негиздеп, биз менен бир досум экөөбүз негиздеп, эки киши негиздеп, анан мен ошол күндөн бери мүдүр болуп, 11 жылдан ашуун, азыр жакын күндө 12 жыл болот, 12 жылдан бери мүдүр болуп иштеп келатабыз. Бул эмне үчүн мындай аталыш болгон? Өзгөчө экен да мындай. Ошол кездеги жаңы сөзү болчу, мындай баягы инновация деген сөз жаңыланып, 11-12 жыл мурун эле ал сөздөрдү көп киши мүмкүн колдонбосо керек. Анан биз ошо жаңылануу үчүн ошол заманбап технологияларды ошол билим берүү багытында бир айкалыштырып, чогуу кызмат кылалы, бир кандайдыр ошол кездеги университеттерге бекер Wi-Fi тараталы, ошол кезде университеттерге же болбосо окуу жайларга, мектептерге бекер компьютер технологияларды бир кандайдыр бир кызмат кыла алабыз деген негизде түзгөнбүз да. Негизи биздин биринчи кесибибиз инженер, байланыш инженери. Ана ал жерде сайт деп мындай өзүбүзгө аябай неметилет да, мына сайт деп, бул базалык станцияларды биз сайт деп коебуз да. Анан эгерде бул инновация технологиялар жана билим берүү борборунун аңча вариантын алса, Center of Innovation Technologies and Education деп мындай бөлүнөт да. Ошондо мындай кыскартылганда ал деле сайт деп окулат да. Анан ошол бизге ой келип эле сайт, ошол сайттын негизинде эле бир курамында эле ушул фондду түзүш керек, бир коомго пайда келтирели деген негизде түзүп, ошол жылдан тартып эле 2011-жылдын март айынын 28-мартынан 1-апрелге чейин ушул Кыргызстанда фонд Сорос Кыргызстандын жардамы менен Википедия жумалыгы өткөн да. Ал Википедия жумалыгыны ошол Кыргызстандагы Сорос фондунун маалыматтар программасы уюштуруп, алыскы Чехия өлкөсүнөн Прага шаарынан биздин белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор ТСП Чорот деген агайды чакырган атайын, ошол уюштуруп бериле деп. Анан ошол бир жумалык бул университеттин арасында түзүлгөн. Нарын шаарына да биз ошол жумалыктын ичине барганбыз, Манас университетине барганбыз, бул жерде Кыргыз техникалык университетине барганбыз, улуттук университетке барганбыз, андан тышкары эл аралык университетке барып, ошол бир жуманын ичинде ошол иш-чараларды уюштуруп, ошол негизинде ошол иштердин алдында жүргөн да. Анан Википедия кыймылы деп 2011-2012 жылдары түзүлүп, ошол Википедия кыймылынын ошол координаторлордун бири биз болуп, нерде ал жерде Чоройбек Садамбеков деген жигит биздин ошол биздин кесиптеш, ошол киши чогуу болуп, ал жерде Аида Бишкек деген айым бар эле. Ошол Сорос фонд Кыргызстан коомдук фондунун информациялык маалымат ошол программасынын координатору, ошол кездеги мүдүрү Лира Самукбаева деген эжеке бар эле.
Анан Ысык көлдөн Тынчтыкбай Жанадыл деген ошол бешөөбүз жюри болуп атайын ошол бир коомдуу бир уюм түзүп, анан ошол 2 жыл аралыгында ошол Кыргызстандагы Википедия кыймылы деп бир иш алып бардык да. Ал деген сөз деген ошол март айында 2011-жылы 1386, аны азыркы күнгө чейин эсимде, 1386 эле макала бар эле. Ошол кыргыз контенттүү, именно ошо кыргыз тилдүү контенттегичи. Анан ушуну биз жайылталы. Ал жерде мындай туура түшүнүк ичиндеги толтуруулар дагы бир аз туура эмес болгон. Анан ошол Тынчтыкбай агай атайын өзүнүн баягы ал киши аябай жазат да, жазып. Анан ошол киши менен биргеликте биз ошол университеттин баарын кыдырып, анан ушул нерсени 5 университетке жайылталы деп, ошо 5 университетке бекер Wi-Fi түзөлдү деп, ошол нерсенин негизинде болгон да. 5 университет. 5 университет болгондо ошондо биринчи университет Кыргыз улуттук университети, Жусуп Аласан атындагы. Экинчи университет Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети. Үчүнчү университет Кыргызстандагы эл аралык университет. Төртүнчү университет Ош мамлекеттик университети. Бешинчи университет Нарын мамлекеттик университети. Ошо 5 университетке, ошол 5 университеттин студенттеринин баардыгына биз логин пароль берип, ошол жерге 5 университетке ошол эле фонд соорусунун негизинде жардам менен ошол 5 университетке бекер Wi-Fi таратып, анан ошол студенттердин арасындагы жарышуу кылып, 2011-жылы декабрь айында биринчи слет википедистов уюштуруп, 2012-жылы декабрь айында кайрада экинчи слет википедистов уюштуруп, ушундай бир контентти өздөштүргөн жетишкенбиз да. Ушундай бир 20 миңден ашуун болгондо ошол кездегичи. Азыркы күндө 81 миң макала бар да. Азыркы күндө кыргыз тилдүү контентте 81 миң макала бар. Кудайга шүгүр. Бул биринчи ошо биринчи проект, биздин коомдук фонддун ошо биринчи проекттердин бири болгон да. Кийинки проектте айта берейинби? Жакшы, анда азыр буюрсат, Сапар агай, сиз да кош келдиңиз. Жалпы ошол биздин Мугалим саат программасына чакырыгыбызга жооп кылып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сөз сизден да. Рахмат. Мен дагы өз учурунда ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Кудайга шүгүр, ушундай жакшы саатты, жакшы теманы алып, ушундай элдин кебин пикирлерин, ой пикирлерин топтоп атканыңыздарга абдан сүйүндүк. Биз дагы ушул өзүбүздүн пикирибизди бөлүшкөнгө, баягы жасаган иштерибизди айтканга аракет кылабыз. Сурооңуз кандай болду меники? Ошол мынакей фонд тууралуу агартуу, ушул ата-энелер мектеби жөнүндө, анан негизги ушу ийгиликтер жөнүндө сүйлөшөйүн деп атабыз. Мугалим сааты программасында негизги максат ошол ийгиликтери, ошол устат шакирттин ийгиликтери, анан негизги эле ошол тажрыйбаларды Кыргызстан, балким дүйнө жүзүнө бир бөлүшүү алып келген баягы мугалимдер бар. Мисалы Кыргызстанда болсун, чет өлкөдөн болсун, чоң ат көтөргүс иштер жасаган мугалимдер бар, окуучулар да бар. Анан жалпы эле сиздердин ийгиликтер жөнүндө сүйлөшөйүн деп атабыз. Биздики ошол биздин фонддун өзүнүн негизги миссияларынын бири ушул замандын талабына ылайыктуу, компетенттүү, билимдүү адамдарды окутуп өсүрүп чыгаруу да. Анан биз көпчүлүк учурда ошол баягы эскирип калган, же болбосо эффектиси болбой калган кандайдыр бир методикадан алыстап, кичине сүрөттү башка тараптарынан да карайлы, бул жагынан карап көрөлү, бул жагынан карап көрөлү, үстү жагынан карап көрөлү, кандай мындай жакшыраак нукка бурсак болот деген асыл максат коюп, анан кийин ошондой жаңы инновациялык технологияларды, жаңы методикаларды алып кирип, анан ошону элдин арасына жайылтууга аракет кылып атабыз да. Эмне үчүн дегенде, себеп дегенде, эски доордо деген уже окутуунун системасы, Советтер Союзунан бери келаткан система, өзүбүз байкап атабыз. Үй бүлө ичинде болобу, коомдо болобу, сыртта болобу, жашообузду өзүбүз байкап атабыз. Эффективдүүлүгүн өзү жоготту да. Эми азыркы замандын балдары башка, талабы башка, технологиялар башка дегенде, азыр заман талабына ылайыктуу биз компетенттүү ата-энени тарбиялашыбыз керек, компетенттүү мугалим болуп чыгыш керек, и компетенттүү окуучу да чыгат да. Окуучулар бир эле мурда билимге эле басым жасалып келген болсо, азыр окуучулар деген тарбиялык жагынан дагы комплекстүү. Тарбиялык жагынан дагы баягы тарбияланган, ошол үйдө болобу, мектепте болобу, тарбияны дагы кошо алып кеткен, мамилени билген
балдар тарбияланып өсүп чыксын деген максатта иш алып барып атабыз да. Анан ата энелер долбоору боюнча биз аягында дагы жакшы ишке ашкан долбоорлордун бири бул. Аягында да кененирээк ой бөлүшөбүз. Ага чейин менин оюмча ага чейинки долбоорлорду айтып өтсөк. Жакшы. Улан агай, анда ушул кийинки долбоорлорго токтолсоңуз. Андан кийинки долбоорлордун бири ошол Кыргызстандагы композиторлор союзу бар да. Ал жерде Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ошол коомдук ошол маданиятка эмгек сиңирген ишмери Турдубек Чокиев деген агай бар. Ошол агай менен биз чогуу иштешип, Кыргызстандагы музыкалдык фонд бар экен да, Кызыкалдын музыкалдык фонд. Бирок ал музыкалдык фонддо ошол улуу өтүп кеткен композиторлордун, именно кыргыз улуттуу композиторлордун жазган эмгектери бирден бир эле экземпляр экен да. Башка жок. Башка жок. Алар чоң партитурага жазылган бардыгы, бирок башка жок да. Анан ошондо биз биринчи композитор биринчи Абдулас Малдыбаевди тандап, Мукаш Абдыраев агабызды тандап, анан Түлеев, Аманбаев деген композиторлорду тандап, бешөөнүн партитурасын бардыгын биз 400 партитураны ошол баягы аябай эскирип кеткен да, ал партитура көрүнбөй калган, аны эч ким колдоно албаган да. Ошону 400 партитура деген өзү A3 форматтагы, чоң форматтагы, ошону композиторлорго атайын акысын төлөп, аларга кайра набор кылдырдык да, ошонун баардыгын кайра набор кылдып, жаңыртып. Андан тышкары 2000 бет ошол партитураны скан кылып, ошонун баардыгын мындай кичинекей компакт дисктерге жаздырып, анан музыкалык Бишкек шаарындагы, Кыргызстандагы музыкалык мектептердин баарына бекер таратканбыз да. Чоң эмгек болуптур, эми ошол кездеги 2013-2014 жылдагы эмгектер болгон. Андан кийинки дагы ошол эле биздин мурас коомдук фонду менен биргеликте биз техникалык жардам көрсөтүп, биздин Кыргыз улуттук илимдер академиясы бар. Ошол илимдер академиянын ичинде Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тил жана адабияты деген институт бар. Ошол жердеги китептерди, ал жерде 2000ге жакын китепти ошол кездеги мындай ачык окутуу боюнча 2000ге жакын китептердин баарын скан кылып ошону интернетке жайгаштыруу болчу да. Бул электрондук библиотека деген электрондук китепканага жардам берүү. Ошол 2000 ачык ресурс да, 2015-2016 жылдары ошол актуалдуу болуп аткан ушундай маселелер. Анан биз ошол Чоройбек агай менен биргеликте, биздин мурас коомдук фонд менен биргеликте ошол ишке ашырдык да. Бул ошол 2 проекттерди, бул 3 проекттин баардыгын Кыргызстандагы Сорос фонду каржылаган. Ошол кездегичи. Андан кийинки биздин мындай демөөрчүлүктөгү иштерибизди алсак, биз китеп чыгарганга дагы жардам бергенге аракет кылдык да. Ошол эле биздин жеке досторубуз менен биргеликте, ошол бир туугандар менен биргеликте алымдар китептерин, ошо китептерге токтолсоңуз, кайсы китептер чыккан? Ошол биринчи китептердин бири биздин азыркы күндө Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, өзү Алязга университетинин бүтүрүүчүсү, магистранты Эмилбек Андартегин деген азыр ат менен Асылбеков Эмилбек деген устасынын китебин чыгарганбыз. Бул Усул аль-Фикх китеби. Ошол азыркы күндө Кыргызстан Ислам университетинде бул китеп жалпы элге окутулуп атат да. Андан кийинки китеп бул жерде жаштарга белек деген ат менен бул китеп негизи ыйык Кур'ан-ы Каримди үйрөнүүчүлөргө ичинде кандай кылып жеңил үйрөнүүчүлөргө тамгаларынан баштап үйрөтүлүүчү китеп да. Жаштарга белек деген китеп да. Түзгөндөр ким? Берди деген негизи Айбек Ж деп белгилеп койгонбуз. Бирок ошол кишиге биз баягы ичин текшергенге жардам берип, анан ичиндеги ошо лицензия катары ушул 2 китепте деген биз да барбыз да, ушул китептердечи. Бардыгы бул мусулман муфтияттан өткөн китептер. Бардыгы муфтият Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын ошол тарабынан баары тастыкталып, ушул китептердин баары тастыкталган да, уруксат берилген. Жакшы, сонун. Андан кийинки китепти эгер алсак, биздин Кыргызстандагы белгилүү раматылык Устаз Молдо Сабыр Дамыланын дин аалымы ошол 1996-97 жылдары Кыргызстандагы Азирети муфтийдин орун басары, ошол кездеги орун басары дин аалымы Молдо Сабыр Дамыланын китептерин чыгарганга жардам мүмкүнчүлүк болду. Бул ошол акыйдалар жыйнагы Таухид китеп. Бул жерде Молдо Сабыр Дамыла бир нече китептердин баардыгын окуп,
ошонун негизинде бул китепти жыйнаганда ичинде мындай көп маалымат бар да, бул акыйда багыты боюнча аябай көп маалымат бар да. Андан кийинки китепти алсак, ошол эле Молла Сордамулланын Мунаббихат, бул рух азыгы китеби. Бул китепти да биз ошол көрсөтүп койсоңуз. Жардам берип чыгарганга насип болду. Бул дагы аябай мындай Кыргызстанга керектелүүчү китептердин бири да. Анан биздин ошол Ал-Азгар университетинин бүтүрүүчүсү, оң кырааттын ээси, устат, ошол устаз Ишматов Абдыкалык Карыкенин дагы Тартил деген китеби бул. Бул китепти дагы ошол Кур'ан-ы Каримди үйрөнүүчүлөргө үчүн ичинде араб алфавитин кандай кылып окулуш керек экен ошолор боюнча маалыматлаган китеп да болчу. Азыркы күндө бул нерселердин баарын биз дагы башка YouTube каналдарда чыгарып атабыз. Ал Карыкен өзү менен. Кийинки китеп бул Жүрдүк Бекен бейиштирген, бул Сауле эже жазды. Ал киши дагы аябай эме болуп, бул жерде дагы ошол коомго пайда берүүчү китептердин бири да. Жакшы, сонун. Алла разы болсун. Ушундай буйрса мынакей баягы эмгек кылса, бул да чоң агартуу. Кудай буйрса мен ойлойм, бул акыркысы эмес. Буйрса да көп китептер чыгарасыздар деген ойдобуз. Сапар агай, сөз сизге берсек, ушул жалпы мынакей эми бул жерде айтканга оңой, бирок кыла келгенде өтө чоң жоопкерчилик да бар турат. Анан жалпы ушул агартуу тармагына биз көрүп билип жүрөбүз. Ушул мугалимдерди болсун, окуучулар болсун, Кыргызстанда 7 туганга барып окутуп, тарбиялап өсүрүп атасыздар. Ошолор жөнүндө сөз кылсаңыздар. Рахмат. Абдан жакшы актуалдуу суроо болуп атат. Өзүңүз айтып кеткендей, айтканга оңой, бирок кылганга кыйын иштер бар. Булардын баардыгын деген аракет менен болот экен. Иш аракет кылмайынча бул ишке ашпай турган нерсе экен. Анан бул нерсе мындай болуп атпайбы? Көпчүлүк жерде биз баягы эски системадан калып калганда бир мындай эффективдүү эмес бир нерсени айткым келип атат. Бул жерде мисалы кагаз бетинде гана жазылып туруп, программалар болобу, китептер болобу, же башка бир жаңы идеялар болобу, кагаз бетинде жазылат экен дагы. Анан ишке ашыра келгенде ошону жазган кишинин ой пикириндегидей ишке ашырбай калып атат да. Баягы мисалы бир план жазабыз, бир мисалы бир тамакпы бирдеке жазуунун өзүнүн рецепти бар да. Рецепти жазат дагы, ошол рецепт менен ушундай рецепт менен жазарга деп таратып коет, бирок баягы ойлоп тапкан кишинин идеясындагыдай болбой калат экен да, тилекке каршы кагаз бетинде калып калат. Ошондуктан бул нерсени кантип аткарыш керек? Бизде ушул менен мисалы азыр деле көптөгөн программаларды мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып атат. Программалардын баары кабыл алып атат. Ооба, актуалдуу деп атабыз. Биз айтып аткан темаларды деле, башка темаларды да баарын актуалдуу деп атабыз. Баарыбыз моюнга алып атабыз. Бирок ошону кантип ишке ашырабыз дегенге суроо койгондо эле маселе, негизги маселе. Уже эң негизги маселе жаралып калып атат да. Кантип ошону мектепте биз киргизип таратып беребиз? Кантип ошол нерсени уюштурабыз? Берүү усулдары. Мисалы бир теманы беребиз дагы, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени жакшыртуучу көндүмдөр деп бир теманы алып койдук. Аны киргиздик. Ооба, бул сонун тема экен деп баары кабыл алды. Бирок мектепке алып барганда ошону эле бир мугалимге алып барып бере турган болсоң, ал мугалим уже өзүнүн фантазиясы менен, өзүнүн чыгармачылыгы менен ал теманы жайылтат да, түшүндүрөт балдарга, ата-энелерге. Аны түшүндүрүүнүн да өзүнүн эффективдүү жолдору бар да. Азыр деген заманга жараша адамдардын деген баягы көңүл буруусу, бир материалды окуп атканда же үйрөнүп атканда адамдардын баягы концентрация деп коебуз го, концентрация, көңүл буруу концентрациясы 10-15 мүнөт гана убакыт экен, чоң кишилерге 10-15 мүнөт гана убакыт экен да. Ал эми кичинекей балдарга андан да азыраак, өзүңүз билгендей. Ошондуктан ошол нерсени эске алуу менен, балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен методиканы да, бир сабакты теманы үйрөтүп атканда да ошого жараша атайын методика менен сабак берүү бул замандын талабы да. Ал эми биздин ушул ата-энелер мектеби программабызга келе турган болсок, бул деген кичине тарыхына токтоло кетели. 2018-жылы ушу Улан агай экөөбүз ушул маселени буга чейинки эле долбоорлордо иштеп жүргөндө эл аралык уюмдар изилдеп чыгышып, отчетторун чыгарышты да. Отчетторун чыгарганда биздин ата-энелер тарбия багытында абдан артта калганын байкадык. Ошол заман, ошол учурларда баягы Советтер Союзунан жаңы биздин эгемендүүлүк немеге
өтүп, ортодо переходный период болуп, учур болуп, анан кийин баягы идеология жоголуп, баягы система менен келат эле баары тең бузулуп, кайра эле эмне кыларын билбей калган учурда ата эне болуп калгандар бар. Өздөрү ата эненин тарбиясын көрбөй базарда чоңойгондор бар. Ошол пробелдердин баарын жабуу үчүн бул көйгөй аябай чоң экен деп экөөбүз бир пилотный проект кылып көрөлү деп чакан бир долбоор жаздык. Ал долбоордун алкагында Талас областында 10 мектепти жана Чүй областында 10 мектепти алып, Бишкектен атайын ушундай өспүрүмдөр менен иштеген психологдор менен байланышып, алар менен чогуу бирдикте ушу методичканы жазып чыгып, 2 күндүк тренингдин модулун жаздык дагы. Анан ошол модулду биз 20 мектепте апробация кылып текшерип көрдүк. Текшерип көргөндөн кийин эле чындап эле ал жерден көргөн эффекттерди биз көрдүк. Албетте бул долбоорду эл аралык Наама фонду каржылап берди. Бул Малайзияда жайгашкан. Анан ошол апробациядан өткөрүп атканда ата энелердин, ошо тренингге келип катышкан ата энелердин үй бүлөсүнө барып, ошол бизден үйрөнүп кеткен бир эле методду алып барып үйүнө колдонуп көргөндөн кийин үй бүлөсүндө кандай өзгөрүү болгондорун айтып, абдан кейиштүү да жагы болду, сүйүнүчтүү да жагы болду да. Айтып өтсөңүз. Мисалы айтат, мен деген балдарыма деген деги эле көңүл бурбай калыптырмын. Такыр эле. Биз деген балдарыбызды укканды билбейт экенбиз деп барышты да. Биз балдарыбызды туура мындай карап, балдарыбыздын көзүн карап укканды билбейт экенбиз. Мен ошентип угуп, мен балдарымды кучактаганды баштадым дейт да. Кучактачу эмес экенмин дейт. Мен мындай сүйлөп урушуп эле ушинтип жүргөн экенмин, эми мен кучактап баштадым. 1-2 жолу кучактагандан кийин баламдын ичиндеги болгон дарттарын, эмнеге кызыгып аткандарын, кандай максатта жашап аткандарын, ошонун баарын уже мага айта баштады дейт. Ортобузда мамиле оңолду дейт да. То есть диалог бар. Баарлашуу башталды, искра чачылды да, мындай от чыкты. Кичине мамилелер жылыды. 1-2 эле эме техниканы үйрөнүп барган, ошону үйүндө пайдаланып баштаган. Ошол нерсени баласына, күйөөсүнө колдонуп баштаган. Көбүнчө апалар качышты да бедечи. Аталар аз эле качып калышты тилекке каршы. Анан кийин ошолор үйүндө өзгөрүү болгонун айтып атат. Элестетсеңиз, бир эле адам барды, бир үй бүлөнү өзгөрттү. Бизге деген ал жерде 370ге жакын беле, 390го жакын ата эне катышкан. Керемет проектте. 390 үй бүлөдөн жок дегенде бирден методду же бир инструментти алып барып үйүнө колдонгон болсо, 390 үй бүлөдө өзгөрүү болду деген сөз да. Элестетсеңиз, анан кийин бул нерсени биз кайра отчетторун берип бүтүрдүк. Жаздык, унун жыйынтыгы деген абдан сонун экен, бул актуалдуу экен, бул нерсени улантышыбыз керек дедик. Анан ошо менен бул нерсени биздин демөөрчүлөр дагы колго алышты, алар дагы түшүнүштү. Бул биздин эле мамлекетте эмес, башка дүйнө жүзүндө баардык мамлекеттерде актуалдуу маселе болуп атканын баары түшүнүштү дагы, кайра мунун уландысы болду. Ошо менен 21-жылга чейин бул уланып келди. Анан баягы эме болот, пандемия учурунда дагы бул онлайн Танзания менен Индонезия өлкөлөрүнө да биздин тренерлер англис тилинде ошону өтүп беришти да. Жакшы. Бизге суроолор келип атат, ошол ата энелерден, жалпы көрүүчүлөрдөн. Ата энелер мектеби долбоорунун азыркы күндөрү актуалдуулугу дагы кимдерге сунуш айта аласыз деген суроо келиптир. Улан агай. Азыркы күндөгү биз жакында эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен министри Уланбек мырза менен сүйлөшүп, биз меморандум түзүп койдук, кызматташык меморандумун. Ошол Кудай буйрса, ошол 2023 жылдан баштап биз Кыргызстандын ичинде, Кыргыз Республикасынын ичиндеги баардык билим берүү багытындагы ошол эле улуттук университеттерге же болбосо орто мектептерге, профессионалдык лицейлерге, же болбосо чоңдорду окутуу борборлоруна дагы кызматташтыкта өзүнүн модулдук программаларды бердик. Жакын күндө жолугушуулар болот. Бишкек шаарында биз жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте жана Бишкек шаарынын депутаттары менен биргеликте ошол министр мырза менен биргеликте 12-январь күнү чоң жолугушуу болот. Ал жолугушууда дагы биздин келечектеги кызматташтардын баардыгын биз ошол жерден дагы презентациялап айтып беребиз. Азыркы кичине мындай баягы жалпы желге жарыяламай турдум, бирок
биздин келечектеги иш чараларыбыздын баары жакында чыгат. Жакшы. Дагы кийинки суроо келип атат, Сапарбек агай. Ата энелер билим берүүдө жана тарбия берүүдө жоопкерчиликтүү болушу жөнүндө сурап атат. Негизи эле азырда сиз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, жалпы эле ошол кээде көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, кээде ата энелерге балдар тарбия бергендер бар, кээде тескерисинче, кээде такыр жок. Анан ушул маселе кандай, сиздерде кандай каралган? Абдан жакшы суроо бериптир, рахмат ушул берген суроосуна дагы. Бул жерде сөзсүз түрдө ата эне деген бул ким болуш керек? Ата эне деген үлгү болуш керек балага. Баласына бир кандайдыр бир тарбия берерден мурда бирдекени нону кыл дегендин алдында өзү ошол нерсени кылып ата, ошого кичине анализ берген адам болуш керек да, ата эне деген. Мисалы айтып кете турган болсок, аталарды алалы. Аталар балдарына эй балам сен тамеки чекпе деп айта турган болсо, өзү тамеки чекпеген адам болуш керек да, мисалы. Эгерде сен китеп оку балам дей турган болсо, өзү китепти окуп дайыма үйүндө көрсөтүш керек да. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Биздин ата энелерде бул компетенттүүлүк жок, өздөрүндө андай көндүмдөр жок. Алар көнгөн эмес, алардын ой максаты акча табыш керек, балдарымдын курсагын тойгузушум керек, кийими бүтүн болуш керек, курсагы ток болуш керек, жана башка баягы каржылоо маселесинде гана ой пикирлерим баары ошол жака кетип калганда, тарбия маселесинен алыста калып калган. Ошондуктан эмне үчүн ата энелер мектеби деп чыгарып атабыз? Ошо ата энелерди биз биринчи окутуп, компетенттүү кылып ата энени даярдагандан кийин алар барып тарбия бергенге жарайт деген сөз да. Мисалы бардык эле адамдар мугалим болуп кете албайт. Алар кандайдыр бир 4 жылбы, 5 жылбы окуду, анан кийин жыл сайын алар повышение квалификация кылып, анан кийин барып мектепте балдарга тарбия берип атат, билим берип атат. Ошондой эле ата эне дагы балдарына тарбия бериш үчүн биринчи кезекте өздөрү билим алыш керек. Анан кийин барып балдарына тарбия бериш керек, балдарына кандайдыр бир жолдорду көрсөтүш керек, анан насаат айтыш керек. Жакшы. Анан мынакей биздин ушул студияда жаркырап нур үстүнө нур кошулуп, мына буюрса алган ийгиликтер, грамоталар, сыйлыктар турат. Урматтуу агайлар, эми биз билгенибиз, сураганыбыздан ошол 3төн 1 бөлүгү эле келиптир. Бул жерге батпайт. Сыйлыктар куттуу болсун. Анан ушул сыйлыктар жөнүндө токтолуп кетсеңиздер. Өзү негизи кээде ошол кичинекей бир барак, бирок адамдын иштөөсүнө шык берет, абдан мындай жан дүйнөгө да бир өзгөчө бир жаңылык. Анда ушу токтолуп кетсеңиздер. Чоң рахмат, ошол жакшы суроо болуп атат. Эми биз баарын алып келе алган жокпуз. Бул жерде ошол биздин акыркы бир 5 жылдан берки кылган эмгектердин негизинде ошол 5 жылдан берки биздин эл аралык демөөрчүлөр менен же Кыргыз мамлекетинин ичиндеги өнөктөштөр менен иштешкендердин арасындагы болгон бул сыйлыктар. Биз бул жерден ошо эң баалуулуктар деп айтабыз. Бул Бишкек шаарынын ошол кездеги аткаруучу мэри Түлөбаев Балбак Зарлыкович берген, ошол биздин фондко ыраазычылык билдирип, анткени ошол сиздердин кылган эмгегиңиздерди баалап деп, ошол негизинде биздин фондко берилген сыйлык. Ошол эле учурда, ошол эле Бишкек шаарынын шаардык кеңештеринин эмеси, бул мага берген сыйлыгы Бишкек шаардык кеңештин ардак грамотасы да. Бул баягы сыйлыктардын эме жогоркуларды ийге айтсак, андан тышкары бизде Кыргызстан ичиндеги белгилүү жана эл аралык демөөрчүлөр менен иштешебиз. Бул жерде ошол көбүнчөсү ата энелер мектебинин алкагында ыраазычылык билдирген баракчылар бар, көбүнчө ардак грамоталар бар. Андан тышкары биз мындайча айтканда баягы майып жаатында дагы мүкүнчүлүк чектелген мекенештер менен иштешебиз. Алардын да өздөрүнчө берилген ыраазычылык каттары бар. Бул жерде дагы ошол мисалы үчүн психологик жактан мүкүнчүлүк чектелген дагы иштешебиз. Бул ардак грамота ошол Кара Балта шаарынан берилген. Баракелде. Демек бардык катмарда да камтыйт экенсиздер да. Биздер ошол аракет кылып, биз бардык катмар менен. Андан тышкары биз азыркы күндө Германия мамлекетинин DVV International деген уюму менен, ал уюм дүйнө жүзүндөгү 40 мамлекетте иш алып барат. Ошол чоңдорду окутуу боюнча биз иш алып барып жатабыз. Андан тышкары азыркы күндө Азия, Тынч океан өлкөлөрүн камтыган
40 мамлекетти бириктирген Азба деген уюм бар. Ал уюмга да биз мүчөлүктөбүз. Андан тышкары Европа мамлекеттеринде, Латин Америка мамлекеттеринде, Түндүк Америка мамлекеттериндеги да ИКАЯ деген дагы ошол билим берүү багытындагы чоң уюм бар. Ал уюмга да биз мүчө болуп, ЖИА бизнес ассоциациясындагы мүчөсүбүз, биздин официалдуу эмесчи, сертификатыбыз. Андан тышкарыда биздин меморандумдар көп, кызматташуу меморандумдар аябай көп. Биз ошолор менен иш алып барабыз да. Жакшы, баракелде. Куттуу болсун. Буюрса 23-жылдагы ошол мөмөлүү жылдардан болсун. Суроолор өтө көп келип атат. Убактыбыз барган сайын карып баратат. Көптөгөн ата-энелер балдар кыздарын жеке мектептерге берип койгон учурлар дагы бар. Бирок ал балдар кыздарга мугалимдер кандай мамиле кылуусу зарыл дейт. Жеке мектептерге азыр бизге мындай кээде жакшы мектептер бар, бирок чектелүү орундары. Анан жалпы эле ушул жеке мектептерге барган балдар же болбосо сиздерден алган талим тарбия кандай болот? Жеке мектептерге эмне себептен келечекте бир мындай мектеп ачсак деген бир чоң ата-энелер мектеби кандай пландарыңыздар барбы? Биздин максаттарыбыздын бири. Таристе сурап атат окшойт. Биздин максаттарыбыздын бири ошол албетте биз жеке мектептердин жасап аткан иштерин сындай албайбыз. Себеп дегенде жеке мектептердин ачылышы бул замандын талабы. Замандын талабы. Эмне себептен Бишкек шаары, Ош шаары, чоң шаарларды ала турган болсок, мектепте окуучулардын саны абдан көп мамлекеттик мектептерде. Ошондуктан мисалы ата-эне эртең менен кечке чейин жумушта боло турган болсо, балдары түшкө чейин барып келет мамлекеттик мектепте. Же түштөн кийин 3-4 саатка барып келет, андан башка убактысында балдар бош эле отуруп калып атат да. Ошол себептен жеке менчик мектептердин дагы баягы эртеден кечке чейинки балдарды түшкө чейин сабак окутуп, түштөн кийин ар кандай курстарды, баягы кошумча сабактарды киргизүү менен аларды алаксытып, алардын баягы дагы кошумча көнүмдөрүн өнүктүрүү үчүн иш аракеттерин, далаалаттарын кылышып атат. Бул жакшы жеке мектептердин жасап аткан иши. Эми ал жерде суроого келе турган болсок, ал жерде эме деп атпайбы, кандай мамиле жасалыш керек балдарга депчи. Бул жеке мектеп болобу, мамлекеттик мектеп болобу, айырмасы жок. Бул жерде балдар деген биз мисалы адам баласы өзү багы комфорт, жакшы нерсеге баарыбыз жакшы көрөбүз да. Ошондой эле балдарда дагы ар бир балада ошондой комфорт шарт болуш керек мектепте. То есть мектепке кызыгуу менен, сүйүнүү менен бара тургандай абалда болуш керек. Ушундай мамиле болгон учурда гана балдар билимге кызыгат. Азыр билим биринчи орунда эмес, эң биринчи орунда мамиле болуп калды да. Биринчи мамилени мугалим бала менен түзө билсе, бала кызыгат, андан кийин билимди өзү эле алып кетет ал. Себеп дегенде билим берүүнүн булагы азыркы мезгилде мугалим эле эмес, билим берүүнүн булагы абдан көп. Ресурстар аябай көп. Интернет болсун, китеп болсун, баардыгы бар азырчы жетиштүү. Болгону мугалим ошонун тилин таап, көзү менен көрүп, сезип, аны менен чогуу иштешет да, физикалык тараптан көрүп, ошону багыт берип, алардын настроениесин карап, алардын жасап аткан иш аракетине карап, ар бирине жекече мамиле кылып, жекече баалап, убагында баалап, көңүл бурбай да койбош керек да. Ар бир жасаган иштин баардыгын убагында бааланган жакшы. Мунун баары эмне үчүн болуп атат? Могу алган грамоталар жана башка сыйлыктардын баары. Ушул дагы баары мамиленин түзүлүшү да. Эгерде ушул нерселер берилбесе, убагында бирөөгө рахмат айта албасак, жасаган ишибизге мисалы балагыбыз бир сон бирдекен жасап келе турган болсо, ошону убагында жакшы азаматсың, сен ушуну абдан жакшы жасапсың, мына жери мындай кылып жасапсың деп ошону жасаган нерсесин баалай билсек, анда балада дагы шыктануу болот, дагы окууга болгон мүнөзү өсөт да. Кызыгуусу артат. Ошондуктан ар бир мугалим балага биринчи мамилени тапканды үйрөнүш керек. Балдарды уга билип, ошолорду баалай билген мугалим болуш керек деп айтат. Жакшы. Сөзүңүзгө оозуңузда баягы өткөндө бир конок келип айтат да, ошол эң нарында болгон окуя экен. Анан 18 мектептен балдар чогулттук дейт. Анан мектеп жетекчи мугалимдери менен жанагы эң тентек балдарды алдык дейт да. Анан ошолор бер десек сүйүндү дейт. Ала кой, Кудайга шүгүр депчи. 2 айдын ичинде баягы балдарды мындай сиз айткандай жакшы мамиле жасап, Кыргызстандын баардыгын кыдыртып, анан баягы балдар эң алдыңкы балдар кыздар болду дейт да. Ошол сыяктуу сиз негизги маселени айттыңыз да, азыр тилекке каршы кээде бир окуучунун айынан эле ошол бар окуучу жаман же болбосо мугалим жаман болбош керек да. Улан агай, сиздин кошумчаңыз кандай?
Сапар агай туура эле айтып кетти баардыгын. Ошол биздин жана айтылгандай эле 2018 жылкыдан бери жазып келаткан биздики модулдук иштерибиз аябай эле көп. Анан бул жерде бир эле ата энелер мектебин алганда эмес, башка да проекттерибиз бар. Анан биздин ошол азыр эфирден кийинби же эфирден кийин биздин өзүнүн телефондук биздин маалымат каражаттары эфирге берилет. Анан ошонун негизинде биз менен байланышса, ким кызыктар болсо. Балким агай сөзүңүз болсо ошол баягы биздин көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болуп атат, сурап атат. Интернеттен кантип байланышат? Кандай, кайсыл почтаңыздар кандай дегендей? Азыркы күндө бизде баарына белгилүү Facebook баракчабызда ошол официалдуу ат менен эле катталган биздин аккаунт бар. Андан тышкары YouTube баракчабызда да официалдуу аккаунт бар. Андан тышкары Instagram баракчасында да официалдуу аккаунт бар. Ошол жердеги биздин баардык телефондор, биздин электрондук даректердин баары жазылган. Эгер кызыккан, биз менен кызматташабыз деген өнөктөштөр болсо, биз баарына даярбыз. Ошол биздин мамлекеттин ичиндеги элибизге пайдабыз, ошол кимге, коомго пайдабыз тийгендей кылып иш кылганга биз даярбыз. Жакшы. Дагы суроолор келип атат. Жаш өспүрүмдөр арасындагы жаман адаттардын жана сапаттардын алдын алуудагы ата эненин ролу кандай болуш керек деген суроону берип атат сиздерге. Угармандар, көрөрмандардан келген суроолор. Бизде ушул өзгөчө бир ушул ата энелерде болгон бир маселе да. Тилекке каршы баягы баардыгы эле баласын жакшы дейт, бирок сыртка чыкканда эле башкача болуп калып атпайбы? Ошо токтолуп атат. Жаман сапаттан арылуу үчүн биринчи ата эне ошо балдардын жакшы сапаттарын байкаганды үйрөнүш керек. Өздөрү. Байкай албасачы? Ата эне ошону байкаганды үйрөнүш керек да. Бизде деген ушул нерсе мындай калыптанып калганда, биз бир бала бир 5 нерсе жазайт, 5 нерсенин 4-өсүн мисалы 5ке жазайт дагы, бир эле нерсесин 4кө же 3кө жазап калса, биз ошонусун байкап калабыз да. Эмне үчүн мунун 4 болуп калды, эмне үчүн мунун 3 болуп калды. Ошону деле 5 кылып койбойт белемин деп, ошол болбой калган ишин биз айта беребиз да. Анан ошондой нерселерди 2-3 болуп кетсе, аны биз таза эле болбой калды деп жалпылаштырып салабыз. Ошондуктан ата энеге биринчи бала менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Бул жаман сапаттан арылуунун эң бир жолдорунун бири эле бул бала менен тил табышып сүйлөшүп, ал баланын эмнеге кызыгат, ошонусун билиш керек. Балким ал атайлап жазып аткандыр ошо жаман сапаттарды көрсөтүш үчүн. Претензиясын айта албагандыктан кээ бирки балдар ата энесине ачык мындай, мен бул нерсени мен каалабайм, бул нерсени мен жазагым келбейт деген нерсени ачык айта албастан иш аракетинен көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ата эне биринчи балдары жазып аткан иште эмнени жакшы жазады, ошону көрө билип туруп, анан ошол нерсени азыркы заман тили менен айтканда конструктивдүү фидбек деп коет. Конструктивдүү, балам, сен муну нерсени сонун жазаптырсың го. Муну деген сонун деңгээлге чыгарыпсың. Эми муну нерсени жазаш үчүн дагы мындай аракет кылып койсоң, сонун болот эле деп тигини минусун подчерковать этпей, плюсун подчерковать этип туруп, плюстарын белгилеп туруп айтып туруп, анан дагы жакшыртыш үчүн сунушун айтып койсо, ата эне. Анда бул жаман сапаттардан арылат да балачы. Мен жакшы жагымды байкап атат ата энем деп өз аракет кылып, жаман жактарын көрсөтпөй калат өзүнөн өзү элечи. Эгерде биз анын жаман жактарын эле баса белгилеп, жара болуп турса, ошол жерде чукуй берсең дагы жара ырбай берет да. Ошондуктан ал жараны деген айтпастан башка жагын көрсөтүш керек да. Чоң аппак доскада бир точка, кара точка коюп койсоң, биздикилер сразу кара точканы көрөт. Доска деген аппак болчу ошол нерсени айта албайт. Биз бир гана кара точканы көрөбүз. Ошондуктан биз башка жакшы жагын көрүп, жаман жагын жашырганга үйрөнүшүбүз керек. Жакшы. Өткөндө дагы ошол саамалыктарыңыздарды көрдүк. Ошол Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбекович да сиздердин ошол долбоорду колдоп, сиздер менен да иш алып барып жүрөт. Райым Батчаев, Венера Калбековна дагы өткөндө ошол чогуу иштер жасадыңыздар. Ошолор боюнча токтолсоңуздар. Иш сапарлар боюнча. Рахмат, жакшы суроо. Азыркы күндө биз айткандай ошол DVV International деген германиялык ошол демөөрчү фонд менен иштешип атабыз, уюм менен. Ал фонддун Кыргызстанга келген коноктору бар. Ошол 40 өлкөнү башкарган DVV International фондунун орун басары ошол кездеги Уве Гартеншлегер деген мырза Кыргызстанга келип кетти.
өзү конок болуп биз менен таанышып, башка дагы өнөктөштөр менен таанышып, ошол кишилердин баягы өздөрү сунуш кылгандай, эгерде сиздер ким аңгыз тилин билген болсо, ошол аңгыз тилинде эл аралык бир конференцияга катышканга мүмкүнчүлүк бар деди да. Биринчиси тандоо турунда кандай болуш керек? Мамлекеттик ишмер болуш керек. Же мамлекеттик кызматка келиш керек биринчиси. Экинчиси ошол DBV International менен иштешкен өнөктөш болуш керек болду да. Ошол кезде бизге бул насип болуп, биз Нуржигит Кадырбекович агайды, жогорку кеңештин депутаты агай менен биргеликте ошо Грузия мамлекетине барып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Ал жерде 9 мамлекеттен катышкан ошол чоңдорду окутуу боюнча ата-энелер мектеби же чоңдорду окутуу боюнча алкагында чоң эл аралык конференция болду. Конференцияда көп маселелер талкууланды. Ал конференциянын жыйынтыгында биз деген өзүбүзгө көптөгөн бир баалуулуктарды ала алдык. Анан жакын күндөрдө сиз айткандай ошол Венера Раймачева эжекебиз менен биргеликте жана Жанар Акаев мырза менен биргеликте, же мурдагы депутаттар менен биргеликте азыр Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамы кайра иштелип жатат да. 2022 жылдын апрель айынан бери баягы рабочий группа деп коет бул. Ошол жумуш топ түзүлгөн. Ал жерде 130га жакын эксперттер бар. Ошол эксперттердин арасында биздин дагы, биз менен иштешкен дагы биздин эксперттер да бар. Ал жерде ошол билим берүү багытындагы мыйзам кайра иштелип жатат. Ошол мыйзамдын алкагында дагы бир аз жакында кабыл алынса, көп иш-чаралар аткарылат да. Анан ошол эжекелерге, агаларга баарына биз ыраазычылык билдиребиз. Азыркы күндө ошол иштер аябай катуу жүрүп аткан учуру да. Сонун, жакшы. Кийинки суроолор дагы келип атат. Суроолор өтө көп болуп атат. Биздин убактыбыз барган сайын ошол карып баратат. Мугалимдер үчүн ата-энелер жаман, душман же жакшы дос боло алат. Акыркы 10 жыл ичинде мен бир нече иштеген оор ата-энелердин, ошондой эле мыкты ата-энелер көп. Тагыраак айтканда ошол баягы биздин пандемияда да билинди окшойт да. Балдарды же мугалимдердин кадыр баркы, ушуларга токтолсоңуз Сапарагай. Кээде мисалы бир ата-энени көрүп эле мындай жаман деп койгоң да болбойт экен. Өткөндө бир мектеп жетекчиси айтып атат. Жалаң эркек ата-энелер менен иштешет экен да ал киши. Эже. Анан кээде мындай ата-эне чакыра албайсың го. 100% эмес, 20-30% келет дейт да. Ушундай иштердин ыкмаңыздар кандай мектепте? Иштөө. Аябай жакшы суроо берилиптир. Бул жерде мындай да. Мисалы шорпону алалы, мисалга айтары элге мындай биздин методикабыз ушундай да, өз негизи турмуштан алынган мисалдар менен элге жеткирүү да. Шорпону биз вилка менен да ичсек болот, кашык менен да ичсек болот. Болот, бирок вилка менен ичкен эффективдүү эмес, туурабы? Биз кашык менен ичсек эффективдүү болот. Кашыктын өзүнүн размери да бар. Оозго бата тургандай чоң кишилерге, балдарга өздөрүнө ылайыктуу бир кашык болуш керек да, ыңгайлуу кашык болуш керек. Ошондой эле ошол ата-эне менен балдар, ата-эне менен мугалимдер иштеген учурда дагы инструментти билсе, ата-эне менен иштеген тилдерин билсе, мисалы сүйлөшкөндө биз орустар менен орусча сүйлөшөбүз да, ошондой эле ата-эне менен сүйлөшкөндө ошо ата-эненин өзүнүн тилин билсе мугалим, анда алар менен иштеген жеңил болот да. То есть ошондой атайын техникалар бар. Ата-эне менен кантип иштеш керек. Кээ бир ата-эне жакшы көрөт, аларды атынан, анан отчествосунан айтсаң жакшы көрөт да. Мында коомдо ээлеген ордулар бар да, ата-энелерде. Аларга ошондой мамиле жасаш керек. Бирөө бар, базарда баалуулуктар алар үчүн эме да. Ага деген мисалы акча маселеси тууралуу же кандайдыр бир нерселерди ага жоопкерчилик берип коюп, ушул нерсени сиз жакшы жасайсыз деп ага өзүнчө бир жоопкерчилик берип койсо. То есть бул жерде баягы проблемный ата-энелер менен иштей турган атайын өзүнүн инструменттери бар да. Ошол инструменттерди мугалим үйрөнүп алса, бул жерде мугалимдер үчүн жеңил болот дегеним да, эффективдүү болот иштеген. Анан сиз айткандай бир эле жаман бир проблемный ата-эне келип алып эле жей берсе, ата-энелердин баары бизге жүк болду, балдарын бизге артып коюп эле өздөрү эчтеке кылышпайт деп мугалимдер ата-энелерди жамандайт, ата-энелер болсо мугалимдер эчтеке окутпайт деп аларды жамандайт, бирин жамандап эле жоопкерчиликтен качып кетет да. Ошондуктан ар бир мугалим болсун, ата-эне болсун, бирин тапкандын жолун
инструменттерин, техникаларын үйрөнүш керек. Жакшы. Кийинки суроолор да келип атат. Ошол сиздердин офис кеңсеңиздер кайсы жерде? Ата энелер өзүбүз дагы балдарыбызды окусак болобу деп суроо берип атат. Чоң рахмат. Биздин негизи өзүбүздүн офисибиз ушу Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунда эскиче Бахы, азыркы жаңы Садырбаев көчөсүнүн 314 номеринде жайгашканбыз. Андан тышкары биз азыркы учурда Улан агай айтып кеткендей DVV International фондунун дагы элдик публичный библиотекалар деп коебуз. Китепканалар менен да биргеликте иштешип атабыз. Бул библиотекалар Кыргызстандын баардык жерлеринде бар. Биз ошол библиотекалар менен биргеликте биздин мастер-класстар ошол библиотекаларда жерлерде өтүп турат. Кантип өтүп турат? Биздин Кыргызстан боюнча 20дай тренерлерибиз бар. Баардык региондордо тренерлерибиз бар. Кайсыл библиотекадан бизге баягы ата энелер топтолуп калды дей турган болсо, биздин тренерлер барып, ал жерде 1,5 саат, 2 саатка чейин бекер мастер-класстарды өткөрүп. Бекер. Ооба. Сонун экен, э? Анан эми мастер-класстан өткөндөн кийин анан алар кызыккандар болсо, толук кандуу 2 күндүк, 3 күндүк тренингтерибиз болот. Ошолорго жазылып, ал жерде уже акча төлөп катышышат. Жакшы. Биздин ошол 5 минуттай убактыбыз бар экен, Улан агай, Сапар агай. Баягы эфирди жаңы эле баштадык эле. Урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, Мугалим саат программасы да соңуна келип баратат. Жалпы эми Кудай буюрса алдыда койгон максаттар жөнүндө мына 23-кө да келип алдык. Ошол кайсы жерлерде ошол ата энелер мектеби сабактар же болбосо алар менен байланыш, окуучулар менен да кандай иш-аракеттер бар? Келечек пландар жөнүндө сөз кылсаңыздар, жыйынтыктап. Чоң рахмат, аябай кызыктуу эфир болуп жатат. Чоң рахмат ушундай суроолоруңуздарга, бизге уюштуруп чакырып бергениңиздерге. Биз жана эле айтылгандай ушул ата энелер мектебин алкаганда эгер ала турган болсок, азыркы күндө Кыргызстанда 2270ден ашык мектеп бар. Ошол мектептердин арасынан азыркы күндө биз өткөргөнү бир 20 мектеп. Андан тышкары бул да ата энелер мектебинин алкагында Гапырагай Мадаминовдун дагы өзү энелер мектеби деген бар. Энелер мектебинин алкагында алар 79 мектепти ушундай пилоттук негизде өткөрүп жатышат. Бирок алар энелер мектеби деп чыгышкан, бирок азыркы күндө баардыгы эле актуалдуу болуп, ата энелер мектебине айланды. Кыялбек Акматов деген агай бар, ал агайдын дагы аталар мектеби деген өзүнүн бир китепчеси бар эле. Азыркы күндө экөө тең бар экен да, ата энелер мектеби. Анан биздин бир аз өзгөчөлүк деп деле айта алабыз. Бизде башында биз 2 күндүк ошол тренинг курсту атайын даярдаганбыз да. Бул жерде аябай ичине көп камтылган материалдар аябай көп. Андан кийин жакшыртуу максатында биз 3 күндүк тренинг курс дайындадык. Ошол 3 күндүк тренинг курстун алкагында биз билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте жакын күндөрдө алардын иш пландарына киргизип, ошол Кыргызстандын Бишкек шаарынан баштап ошол мектептерге же чүй областына бизге берилген мектептерге биз уюштуруп баштайбыз. Анан жыл аягында ошол жыйынтыгы эффективдүүлүгү билинет да. Жакшы. Жакшы, анан бияктан да сурап атат Сапар агай, ошол жанагы колдонмо методика ыкмалар китептер болсо, дагы кайсыл жактан табабыз? Китеп дүкөндөрдө барбы? Анан интернеттеги окуучуларга, мугалимдерге эмнелер бар деп сурап атат. Албетте, жана мен айтып кеткендей эле, маалымат булактары абдан көп азыр болгон. Ошол нерсени багы медиа сабаттуулук деген нерсе кирип атпайбы? Ошол нерсени дагы биз эске алышыбыз керек да. Кайсыл маалыматтарды биз алып колдонсок болот. Кээ бир маалыматтар багы жакшы маалымат болгон менен анын аркасында кандайдыр бир эмеси таасири башка жака алып кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошол нерселерди сурап билип, эксперттерден же болбосо ошондой консультанттардан билип сурап алып колдонгондор жакшы. Ошондуктан бул жерден биз баардыгын айтып кете албайбыз. Мүмкүнчүлүк болсо ошол биздин телефондорду берсек эфирден тышкары, анан ошондо ошол жактан кененирээк жооп берсек. Анан да бир нерсени унутуп кеттирмин, эгер айтып коеюн. Азыркы кезде ошо ата энелер мектебинин алкагында биз Улан агай айтпай туралы дедиле, бирок мындай чекесин чыгарып айталы. Концепцияны кичине жаңыладык. Себеп дегенде бул жерде мамиле эле эмес, ата энелер баары бир деле финансылык жактан аксайт экен да. Финансылык жактан аксайт экен. Эгер финансылык жактан өзүнүн муктаждыгын жое албаса,
алар башка жака мындай кадам жасап бара албайт экен. Ошондуктан ата энелер мектебинин алкагында биз ушул финансылык сабаттуулукту да киргизебиз, андан тышкары медиа сабаттуулукту да ошол жакка киргизебиз да. То есть бул баардыгын камтыган, ошондо ата эне компетенттүү ата эне боло алат. Жакшы, биякта дагы ошол сиздин жообуңузга ылайык эле суроо келип атат. Балким кошо кетесиз. 6 балам бар. Компьютер курстар барбы, окусак болобу деген суроо. Бар, компьютер курстары биз жакында эле ошо компьютерлерди алдык. Буюрса бир 4-5 компьютерлүү болуп калдык уже. Баягы ноутбуктар, баягы стационар компьютерлерибиз бар, бирок ноутбуктарды алып ошого жараша баягы компьютердик негиздерди, анан медиа сабаттуулукту, андан тышкары аягында программирование боюнча дагы сабактар өтүлөт. Баракелде. Улан агай, анда жалпы эл журтубузга биздин ошол Марванын көрөрмандарына, ошол насихаттын угармандарына жыйынтыктоо каалоо тилегиңиз болсун. Чоң рахмат, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстандагы биздин мекендештер. Ошол Марва телеканалына дагы ыраазычылык билдиребиз. Кечиресиздер. Марва телеканалына дагы ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинде насихат берүүсүнө да сиздерге чоң рахмат, Темирлан мырза. Сиздин эмгек жамаатыңызга да ийгиликтерди каалайбыз. Биз да сиздер менен кызматташканга даярбыз. Анан биздин ушул коомго, элибизге кандай бир пайдабыз тие турган болсо, биз ошол иштерди аткарганга даярбыз. Биз сиздер менен кызматташканга даярбыз. Рахмат. Сапарбек агай, жыйынтыктоо сөзүңүз болсун. Рахмат. Бул билим берүү тармагында эмгектенүү жана анын жыйынтыгын көрүү тез боло турган нерсе эмес. Ошондуктан ар бир жасалып аткан кадамда бир кишинин колунан эч нерсе келбейт, бир фонддун колунан эч нерсе келбейт. Ошондуктан ушундай билим берүү тармагында далалат кылып, максатын коюп, аябай жакшы иштерди кылып жүргөн байкелер, эжелер, мугалимдер, тарбиячылар абдан көп. Ошолордун баардыгын Кудай кааласа иштерине ийгилик каалайбыз. Кандайдыр бир ой пикирлерибиз бир жерден келише турган болсо, же чогуу алып кете турган бир чоңураак долбоорлор боло турган болсо, биз дайым ачыкпыз. Ошондуктан талыкпай аракет кылалы. Аракеттин аркасында берекет болот. Ошол баягы ийгиликке жетүүнүн атайын формуласы бар деп коет го. Ошол формулада айтылат эмеспи? Энергия кетиш керек. Анан кийин биз ал нерсени сүйүп аткарышыбыз керек. Анан билимибиз болуш керек, ошого жетишерлик. Сүйүп аткарганда гана биздин көндөмүбүз бар болсо, сүйүп аткарсак, анан ийгиликке биз тез жетебиз деп ишендирип кетем. Чоң рахмат. Алтынай болгон убакытты бөлүп келип, ошол биздин жалпы угармандарга, көрөрмандарга омоктуу ойлорду ортого таштап, мугалим саатына ата энелер мектеби жөнүндө кененирээк айтып бердиңиздер. Мен ойлойм, бул 1 саат киришип эле болду окшойт. Калгандарын Кудай бир интернеттен көрүп, дагы сурап, чалып билип алсаңыздар болот. Ошол инновациялык технологиялар жана билим берүү борбору коомдук фондунун негиздөөчүсү Улан Айдаров агайыбызга жана ошондой эле менеджери Оморов Сапарбек агайга чоң ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңыздарга Кудай таала береке берсин. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, Мугалим саат программасы кийинки ого чейин сиздер менен коштошот. Кудай таала ошол жалпы мугалимдерибизге ийгилик берсин, ден соолук берсин, жакшылыктар жыроолосун. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн күчтүү, билимдүү, илимдүү мамлекет өлкө болсун. Кийинки ого чейин ассаламу алейкум.